Саламатсызбы көрөрман, акыркы күндөрү адам өлүмү менен коштолгон ири жол кырсыктары коомчулукту кайгыга салууда. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн ички иштер министрлигине жол кырсыктарын алдын алуу боюнча чаралардын комплексин күчөтүүнү бир нече жолу тапшырган. Жол кырсыктарын кантип алдын алабыз, конкреттүү кандай чаралар бар? Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов менен кенен маек жүргүзүп жооп алганга аракет жасайлы. Азамат Бакирович, арыбаңыз студияга кош келиңиз. Кыргызстанда катталып жаткан жол кырсыктарынын статистикасы жүрөк оорутат, сай сөөктү сызатат, дээрлик күн сайын жол кырсыктары деген маалыматтар чыгып жатат. Сиз буга чейин орус тилиндеги маекте статистика тууралуу маалымат бердиңиз. Эми азыр мына ушул жол кырсыктарынын орун алышына эмне себептер болуп жатат? Балким ким күнөөлүү? Бир жооп тапканга аракет кылып көрдүңүздөрбү? Саламатсызбы? Рахмат. Биринчиден, сиз туура белгилеп кеттиңиз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймактарында, жалпы жолдорунда жол кырсыктарынын саны кескин түрүндө өсүп кеткен. Анын ичинде каза болгондорунда жана жаракат алгандардын. Тилекке каршы ошол эле жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктарда аз эмес, былтыркыга салыштырмалуу ал түр боюнча дагы кескин өсүп кеткен. Эми жогоруда айтылгандай, бул жол кырсыктарынын 90-95% негизинде адамдык фактор турат. Адамдык фактор ошо биздин айдоочулардын жол эрежесин сактабагандыгы, билбегендики же атайын одоно түрүндө бузгандыгынан келет. Экинчиси бул эми ошо биздин жол көчө жолдорунун инфраструктурасынын начарлыгы ушул эң биринчи дагы айтылып кетем. Бул деген биздин айдоочулардын даярдык деңгээли өтө төмөн. Ушу бизге ички иштер министрлиги президентибиз Садыр Жапаровдон тапшырма бергенден баштап баарын анализдеп чыктык. Мындан биринчиден жанакы биз жолдордо наряддарды көбөйттүк. Анын баары айтып кетсек, жыл башынан баштап бүгүнкү күнгө чейин бардыгы 506 000 жол эрежесин бузган фактыларды аныктаганбыз. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 65%га көп. Ошондой эле 7800 айдоочу мас абалында кармалды. Бул өзүңүз ойлосоңуз 7800 бул убийца жолдо да. Бул көрсөткүчтө былтыркы жылга салыштырмалуу 50%га көп. Бирок мунун баары толук мындай эффект бербейт да. Бул деген орусча айтканда краткосрочный эффект берет. Бул деген ошо борьба с последствиями болуп атат. Бирок ошолордун негизги түп тамыркы причинасы бул деген айдоочулардын деңгээли төмөн болгондук. Ошондуктан бизден азыркы учурда автошколдорду биз өзүңүз билесиз текшере албайбыз. Бирок жолдо жүргөн айдоочуларды жана жол эрежесин бузган учурда биз атайын сурап атабыз. Анкетирование өткөзүп атабыз. Анын ичинде оңойлуу суроолор. Сиз ошо айдоочу күбөлүгүңүз бар экен, кайсы автомектепте окудуңуз эле? Кайсы мөөнөттө окудуңуз эле? Ошо автомектеп кайсы даректе жайгашкан? Жумасына канча жолу сабакка бардыңыз эле? Кайсы сабак окудуңуз? Аякта 2 эле сабак. Кайсы сабак окудуңуз эле? Мугалим аты эсиңиздеби? Качан ошо айдоочу күбөлүктү алдыңыз эле? Азамат Бакирович, автомектеп демекчи республика аймагында 235 автомектеп бар болсо, эми орточо эсеп менен дээрлик 135тен ашыгы 60%дан башкача айтканда ашыгыраагы талапка такыр жооп бербейт экен да. Ал жакта теориялык, практикалык окуу көндүмдөрү, жол эрежесин дыкаттык менен үйрөтүү, чыныгы эрежени сактаган, чыныгы жолду баягы бардык талаптар менен транспорт башкарган айдоочуну даярдап чыгат дегенден биз алыс болушубуз керек. Кимдер текшерет аларды? Автомектептердин лицензиясы талапка жооп береби?
кандай болочоктогу айдоочуларды даярдап жатат деген маселе. Себеби айланып келип эле жол кырсыктары орун алганда сиздерге келип түшүп атат да. Туптура. Туптура. Биринчиден бул лицензия берген бул билим берүү министрлиги. Ошо лицензионный управление бар. Бирок жакында эле биз алар менен атайын чогулуш өткөзсөк, аякта бүт ошо лицензия берген боюнча 7 эле кызматкер иштейт экен. Биз деген физикалык түрдө физически жетишпей атабыз дейт да. Ошондуктан аларды карабастан биз жанакы жумушту өзүбүз баштадык. Анан деген ушу чогулган материалдын баарын жанакы айдоочулугун билимсиздиги, каякта окуганын билбейт. Кантип ошо айдоочу көлүктү алганын билбейт. Ушул боюнча бул иш Ички иштер министринин көзөмөлүндө атайын топ түзүлгөн. Ошо тергөө тобу. Биз ошол материалдын баарын тергөө кызматына өткөзүп берип, азыр деген сотко чейин өндүрүш ачылган, ал боюнча текшерүү иштеп жатат. Андан тышкары жанакы эмелер боюнча да автодромдор боюнча дагы, мисалы Бишкектин ичинде 40 автошкола болсо, автомектеп болсо, болгону 3 эле автодром. Ал автодромдорго мындай биринчи барып үйрөтүп, ошоктон үйрөнүп, анан жолго чыгыш керек. Аяка тилекке каршы автомектептер, көп автомектептер, ошо 40 арасынан 3-4 эле барат экен, көп автомектептер эч кимди үйрөтпөйт. Түзмө-түз эле жолго чыгарат. Ал боюнча да ал фактыларды аныкталган, ал фактылар менен дагы тергөө кызматына өткөзүп берип, ошондон эң биринчиси бул деген айдоочулардын даярдыгы биринчиден. Андан кийинки жол. Ошон үчүн илгери союзчаны ВАЦ деген бар болчу, водитель, автомобиль, дорога, среда деген. Ошон үчүн биринчиден бул деген айдоочулардын даярдоо деңгээлин биз көтөрүш керекпиз. Антпесе болбойт. Ушу өзүңүз билесиңер, эгемендүүлүк киргенден баштап частный автошколалар көп. Ошол мезгилде эмне деген тажрыйбасы жок айдоочуларды биз жолго чыгарып койдук. Ошонун жүзүрүн азыр көрүп атабыз. Ошол кездеки мындай айткан тажрыйбасы жок айдоочуларды чыгарып коюп, азыр ошолордун Азыр биз сапатсыз жемишин көрүп жатабыз, сапатсыз жемишин. Туп-туура. Азамат Бакирович, өлкөдөгү айдоочулук курамдын сапатын жогорулатуу үчүн атайын мисалы теориялык, практикалык үйрөнгөн көндүмдөрүн тапшырып, айдоочулук күбөлүктү алар мезгилде экзамен тапшырышат. Бул функция кимге жүктөлгөн? Экзаменди кимдер кабыл алышат? ГРСте УНА мамлекеттик ишканасы бар. Бирок жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлдөрү дагы катышышы керек го. Себеби эрежени кандай билет? Эгерде кандайдыр бир учурда ушундай жолдо кырдаал жаралып калса, андан кантип чыгат деген сыяктуу. Биякта дагы мындай болуп атат да, көп автомектептер ошо жол эрежесин үйрөтпөй эле, жанакы тесттин билеттерин үйрөтүп, ошол жака барып эле эптеп ушу унадан тесттерди өтүп кетсеңер эле болду депчи. Алдаган андан тышкары биз деген ушу окуу программаларында изилдеп чыктык, окуп карап чыктык кандай экен деп. Бул окуу программалар биз билим берүү министрлигине да сунуштама жиберебиз. Бул деген жана союз учурунда илгерки ДАСАФка ылайыкталган программалар экен. Буларга айтканда жол эрежесинин сааттары азыраак, бирок жана конструкция транспортного средства коет, ошолордун сабактары наоборот көп экен. Азыркы учурда замандын өзгөрүүсүнө байланыштуу азыр деген көбүрөөк ошо жол эрежелерин окутуш керек. Көбүнчөсү болсо жанакы конструкция транспортто көп курсанттар, көп айдоочулар, булар деген биз машинени өзүбүз оңдобойбуз. Биз атайын столдор бар, оңдотобуз деп, ошондой өзүнүн ойлорун айтышты да. Аны да биз карап чыгып, өзүбүздүн министрлик аркылуу билим берүү министрлигине ушундай сунуштама даярдадык. Жакын арада жиберебиз. Ушундай жумуштар өткөрүлүп атат. Дагы ушул жол кырсыктарынын санын азайтып, дегеле адам өмүрүн алган учурларды болтурбоо үчүн мамлекеттик деңгээлдеги бир комплекстүү чаралар болушу керекпи? Кандай программаларды кабыл алсак, балким сөзсүз түрдө аракет натыйжалуу болот.
Өзүңөргө белгилүү болгондой, бул жалгыз эле Ички иштер министрлигинин күчүнөн келбейт. Бул деген жалгыз анткени деген ушу жол эрежелери бул деген ар бир жаш өспүрүмдү мектептен баштап, үй бүлөсүнөн баштап үйрөтүш керек. Андан тышкары бул деген билим берүү министрлигине дагы, автомектептерге да, андан тышкары ушу биздин көчө жолдорубуздун сапаты, андан тышкары биздин ушу автопаркыбыздын эскирилиги, жана биздин айдоочулардын тажрыйбасы жөнүндө кыскача сөз кылып кеттик. Эми жолдорубуз жөнүндө айтып кетсек, өзүңүзгө белгилүү болгондой, биздин көп жолдорубузда элементардуу түрдө разметка жок. Мына кечээки жолуна кырсык болгон жерде дагы 9 кадам аякта да разметка чийилген эмес. Андан тышкары ушул эле Борбор калааны алсак, Бишкек шаарыбызды алсак, биякта өзү пропускной способность деп коет. 40 миңге расчеты болсо, бул деген азыр бизде 500 миңге жакын автоунаа күн сайын жүрүп жүрөт. Биринчиден бул 10-12 эсе нагрузка. Андан тышкары бизде деген токтоочу парковкалар жок. Ошондуктан бул деген аябай чоң көйгөй жаратат. Анткени деген автоунааларга 2 парковочный орун керек. Күндүз жумушта, кечинде үйүнө барганда. Анан канчалык биз көчөлөрдү чоңойтуп, канчалык ремонт кылып атабыз, реконструкция кылып атабыз, бирок өзүңүз байкап атсаңыз керек, эки жагынан тең машиналар коюп койот. Баягы пропускной способность ошол эле калат. Ошол жакта тыгында турган айдоочулар анан ушу убакытты экономдоп алайын, жетип алайын деп сөзсүз түрдө ылдамдыкты жогортот. Анын баары жолунаа кырсыктарын алып келет. Ошондой бул деген дагы бир чоң көйгөй. Андан тышкары ушу түнкүсүн биздин көп жерлерде жарыктар жок. Мисалы, Бишкек-Ош трассасынан айтып кетсек, Бишкек-Ош трассасын бул Бишкектен баштап Кара Балтага чейин реконструкция болуп атат. Кара Балта шаарына чейин 2 жылдан бери реконструкция болуп атат. Бирок ушул мезгилде эски ошо айылдарда өткөн жерде, калк жашаган жерде эски ошо жарыктардын баарын алынган, жол чоңойтулган, бирок деген кайра жаңы жарык освещение коюлу элек да. Ошол себептен ушу өзүңүздөр көргөндөй жол чоңойгон, ортосуна бөлгөн парапет коюлган, бирок түндөсү бүт караңгы. Аны деген айдап келаткан айдоочу да көрбөйт. Бери жактан парапеттен секирип ар жакка аркы бетине өтөм деген жөө жүргүнчү да көрбөйт. Ошол себептен бүгүнкү күнгө чейин, ошо реконструкция баштап бүгүнкү күнгө чейин ошо түнкүсүн ушу жарыгы жок себебинен 40-тан ашык адам каза болду машинасынан. Аяка деген мындай жалпак тил менен айтканда, айдоочу келатканда чоң пилди коюп койсоң да көрбөйт. Кичинекей жөө жүргүнчү эмес. Ошон үчүн деген ал дагы бир чоң көйгөй. Ал боюнча биз эчен жолу транспорт министрлигине кат жибердик. Момундай болуп атат деп. Андан тышкары өзүңүз билесиз, көп жол белгилери жок. Жол белгилери жок. Мисалы, республика боюнча айтып кетсек, бир 20 миңдей жол белгилери орунда эмес, жок. 10-12 миңге жакын жол белгилери эскирген. Аларды алмаштырыш керек. Ошо азыр эми булардын баардыгын орнотуу, жол белгилерин тактоо аракеттерин кылып ишке ашыруу башталдыбы? Ал аракеттерин башталат. Баягы эле жол транспорт ишканалары ушул акча жоктон деп эле көбүнчөсү жасалып атат, бирок бул деген мындай айтканда расходный материал. Улам кетип турат, улам эскирип турат. Бирок ага жол белгилери жок деп атабыз, бирок бизден атайын опрос кылып көрдүк.
ошол айдоочуларды биринчиден бул жанагы бус айдаган айдоочуларды күндө трасса күндө биздин жүргүнчүлөр ташыган. Алардын арасынан bir бригаданы сурап чыксак, бизде видеолор да бар. Ошонун арасынан бирөө эле жол белгиди билет экен. Калганы жол белгени билбейт, тааныбайт. Бул жол белги эмнени көрсөтөт? Бул жолго кандай бурулуш керек, кандай айдаш керек? Бул эмне деген? Бул деген баягы эле кайта эле кайдыгерлик сапаты жок. Жол белгилиси жок деп атабыз. Бирок жол белгилини койгондо деле аны түшүнбөйт. Азамат Бакирович, анан дагы ошол микроавтобусту айдагандар дегеле Бишкек, Ош, Бишкек, Ысык көл жана башка алыскы каттамдарга такси айдаган айдоочулардын дагы жоопкерчилиги өтө маанилүү да. Биз канчалык чаралардын комплекстүү планын кабыл албайлы, канчалык сиздер аракет кылбаңыздар, бирок айдоочунун этиятсыздыгынан улам адам курмандыктар орун алууда. Мисалы ошол эле жакында орун алган Бишкек Ош жолунун 201-чакырымындагы 9 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы кубакылашуусундагы айдоочу дагы тормозу иштебей калганы, мисалы автомашинасынын ошол жердеги транспорт каражатынын абалын текшертпей койгондугу, мисалы көпчүлүк жүргүнчүлөрдүн нааразычылыгы, айрым такси айдоочулары бир күндө алыскы аралык болгонуна карабастан 2-ден 3-төн рейс жасап калууга үлгүрүшөт экен. Колдонгондору энергетикалык напитоктор кайсыл учурда уйкуга тартып кетет, кайсыл учурда жол кырсыгы орун алып кетет, аны эч ким аңдап биле албайт, бир гана Кудайдан башка. Ошондон улам менде суроо бар, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө мына сиздердин башкармалык дегеле кызматкерлер ушул транспорттардын балким мамлекеттик номурун каттоого алып 2 күндө бир гана жолдо жүрүш керек, эс алуу менен кезеги менен шашпастан, жарышпастан айдаш керек деген бир талаптарды койсок, балким айдоочулар эсине келеби? Туптура. Бул иш буга чейин эле жүрүп аткан, өзүңөргө белгилүү болгондой, такси транспорту бул эми лицензия алышпайт. Мындай бусиктердей мындай бир нукка коюш өтө оор. Ошондуктан биз деген ар бир автовокзалдан, ар бир ушу такси кеткен жерлерден атайын ушу такси айдоочулардын тизмелерин алып, бригадирлер менен сүйлөшүп, атайын каттоо журналдарын ачып бергенбиз. Аларды деген биздин кызматкерлер маалы менен текшерип турат. Аякта деген жанагындай сиз айткандай фактылар мурун көп болчу. Жанагы келип туруп эс албай эле алыс жолго кайта чыгып кеткен. Алар боюнча тиги вокзалдан канчадан чыкты, бул вокзалга канчадан келди, биз деген сөзсүз түрдө сверка кылып турабыз. Андан тышкары ошону киргизгенден баштап ушу баягы 9 жараны алган жол унаа кырсыгы боюнча да токтолуп кетсек, анда дайым айдоочу Бишкек шаарына 20-августта келген, 23-августта кетип аткан. Бул деген 3 күндө эс алыш керек болчу, бирок тилекке каршы эс албай калганбы? Биякта деген өзүңүзгө белгилүү болгондой айдоочу уктап кетип эле карама каршы тилеккеге чыгып, жана Volvo автоунаас, жүк ташыган автоунаас менен кагылышып, андан ары сайга тоголонуп кеткен. Бул деген эмне үчүн биз аны айтып атабыз, анткени деген ошо жолуна кырсык болгон жерде эч кандай белги жок. Тормоз тепкен эмес айдоочу. Бул деген эмнени көрсөтөт? Бул деген уктап кеткен эле. Уктап кетип эле, анткени деген башка учурда айдоочу сөзсүз түрүндө биринчи тормоз тебет. Бирок эч кандай тормозной путь жок болгон. Ошондуктан биз башка учурларда биз аны полный контроль кылганбыз. Жанакы бустар боюнча бизде азыр Бишкек направлениясы менен Бишкек менен көл багытында бизде өзүңөр билесиңер, безопасный город камералар бар. Канчада келгенин, канчада кеткенин аны бат эле аныктап коебуз. Анын баарын мурун жаңы ушу проект башталганда аныктап көргөзүп, момундай болуп атат силердики деп бергенбиз. Андан бери андай фактылар мындай кандай десем бар, бирок мындай мурункудай көп эмес да. Ал боюнча биз иш алып атабыз. Дагы бир суроо, өзүңүз айткандай, белгилегендей коопсуз шаар долбоору 2019 жылдын февраль айында иштей баштаганда биз ошол жол кырсыктары азаят, балким таптакыр болбой калат деген бир чоң үмүт менен кубанган элек. Бирок тилекке каршы азыр ал иштеп жатканына карабай болуп жатат. Балким соңку учурларда айыппулдун өлчөмү азайгандыгына байланыштуу кайра кескин жогорулап кеттиби? Дегеле коопсуз шаардын иштеши жана ушул жол кырсыктарынын кайрадан көбүрөөк орун алышы
Эмнеге коопсуз шаарга байланыштуу болбой жатабы? Сиз кандай түшүндүрмө бересиз? Биринчиден өзүңүзгө белгилүү болгондой коопсуздук шаар компоненти бул деген биринчи этабы ишке ашкан. Бул деген 4 март 2019 жылдан бери иштеп баштады. Бул проект боюнча 110 аппараттык программалык комплекстер коюлган. Анын ичинен 20сы көчмө, 90 стационар. Анын ичинен 42си Бишкек шаарында, 48и Чүй областында. Туура айтасыз, аппараттык программалык комплекстер турган жерлерде жол унаа кырсыктары кескин түрдө азайган. Бирок бизде эки аппараттын программалык комплекс ортосунан өтүп атканда биздин айдоочулар сөзсүз түрдө ылдамдыктуу өтөт же башкача жол эрежесин бузат. Ошондуктан бизде ушу бир аппараттын программалык комплекс, экинчи аппараттын программалык комплекс ортосунан дагы эле өзүбүздүн кызматкерибизди койгонго мажбурбуз. Андан тышкары бул 90 эле аппараттын программалык комплекс, бул мисалы Бишкек шаарынын көчө кесилиштеринин 2%-на жетпеген жерди камтыйт. Чүй областы 1%-ке жетпеген. Эми бул эмнени көргөзөт? Бул деген ошо безопасный город, ошо коопсуз шаарды биз кеңейтиш керекпиз. Тилекке каршы экинчи этапы да 306 аппараттык программалык комплекс коюлмак. Анын ичинде 266сы стационардык, анан 240 болсо жана көчмө аппараттык. Бирок деген пандемия илдетине байланыштуу ушу 10 март 2022 жылга чейин ушу экинчи этабы созулуп калды. Ал өзүңүзгө белгилүү болгондой 7 область, 2 чоң шаар, 15 областтык шаарлар, 73 калк жашаган аймактарды камтымак. Бирок азыр ушу илдет себеп болуп азыр деген ошо Токтоп турат. иштеп атат, бирок иштер жүргүзүлүп атат. Бирок ошо ишке ашканы 10 март 2022 чейин созулуп калды да. Азамат Бакирович, эфир жыйынтыктап жатып, кирешелүү бизнеске айлантып алган авто мектептердин жетекчилерине жоопкерчиликсиз мамиле кылган айдоочуларга, адам өмүрүн ойлогон деги эле ушул жолдогу жүргүнчүлөргө, балким сиздин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы катары кайрылууңуз бар чыгар, мүмкүн болсо кыскараак. Албетте, рахмат. Мен ушу учур менен пайдаланып, ар бир биздин айдоочуларга, ар бир ушу айдоочулар даярдаган автомектептерге кайрылып кетет элем. Ушу жол эрежелерин так сактагыла, жол эрежелерин так окугула, билип алгыла. Анткени деген бизде деген ушундай да, бул мага тиешелүү болбойт, мага тиешпейт, меники, мен алмай сен жүрөм. Бирок бул андай эмес. Кырсык Кашкабактын ортосунда, ошондуктан жол эрежесин так сактаганда эле бул деген гарантия да. Башка эч кандай эчтеке сактай албайт. Өзүңөрдү өзүңөр сактап, жол эрежелерин так сактагыла. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Айдоочулардын катуу ылдамдыкта унаа башкаруусу, мас абалында рульга отурушу, жол эрежелерин сактабагандыгы үрөө учурган, адам өмүрүн алган жол кырсыктары менен коштолууда. Айдоочуларга жолдо жүрүүдө этият болуп, адам өмүрүн унутпоого чакырабыз. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов менен жол кырсыктарын алдын алуу чаралары тууралуу сүйлөштүк. Саламатта калыңыздар.